soğuş ketip 18-19 yaşlarında varıp soğuşup kayra gelbey kaldı. Бул видео Токто Жума Жээналиевдин акыркы кадрлары. Өмүрү өткөнчө кылмыштуулук менен күрөшүп, коомдук коопсуздукту сактоого зор салым кошуп, далай шакирттерди тарбиялады. 1959-жылы облустук комсомол комитетинин жолдомосу менен ички иштер органдарынын катарына кабыл алынган күндөн тартып, ички иштер министрлигинин Актала жана Жунгал райондорун, кийинчерээк Нарын облусундагы башкармалыгын жетектеген. Мен бул кишини бир коомдук бир лидер деп эсептейт элем да. Коомго кылган эмгектерин эстеп, бул киши өтө чынчыл болчу. Анан тартипти аябай катуу сактаганга ушу далилат кылат эле да. Анан жалкоолорду жанагындай кызматынан бир кыянаттык кылып, тигиндей мындай кылып жүргөн анча-мынча кадрларга аеосуз күрөш жүргүзчү. Милициянын генерал-майору Токто Жума Жээналиев Нарын облустук партиялык комитеттин мүчөсү, облустук кеңештин депутаты болуп эмгектенген. Анын басып өткөн жолуна сары эсеп салынып, бир катар китептер жарык көрүп, документалдык тасмалар тартылган. Токто Жума Жээналиевдин баскан иштери бир топ детективдүү чыгармаларга. Бул баскан иш болуп киргенде консультант болуп, генералдын айткандары консультант болуп кирген. Ошондой эле документалдуу фильмдер болуп да тартылган. Ошондой эле өзүнчө ушул Токто Жума Жээналиев жөнүндө өзүнчө бир китеп жазуу чыгаруу мага түрткү болуп, анан автордукту колго алып, мен өзүм китеп кылып жазганмын. Токто Жума Жээналиев 1933-жылы 9-майда Жалал-Абад облусунун Тогуз Тора районунда төрөлгөн. Орто мектепти ийгиликтүү аяктап, Жалал-Абад шаарындагы мугалимдер институтунун артыкчылык диплому менен бүтүргөн. Эмгек жолун Казарман орто мектебинде мугалимдик эсиптен баштап, андан кийин райондук комсомол комитетинде иштеп жүргөн учурда Кызыл армиянын катарына кызмат өтөөгө чакырылган. Туугандарынын айтымында ал бала кезинде эле тылда эмгектенип, өтө чыйрак өскөн. Эстей турган эле ушул анын кишинин ошол кездеги өкмөттүк кызматтарда иштеп жүргөн учурундагы кээ бир нерселери ушул эсте калат экен. Ушуларды айтабыз, ушуларды эскеребиз. Жаштарга, кийинки буундарыбызга ошол өрнөк болсун деген ойдо ушундай далалаттар болуп жүрөт. Нарын облустук ички иштер башкармалыгын жетектеп турган учурда ички иштер министрлигинин өтмө кызыл туусун 3 жолу катары менен алган. Үзүрлүү эмгектин арты менен милициянын генерал-майор наамы ыйгарылган. Айта кетсек, туура 1 жыл мурда Токто Жума Жээналиев көп жылдар бою эмгектенген Нарын облустук ички иштер башкармачылыгынын имаратынын алдында айкели орнотулган. Айжан Омолдошова, Элдер Асанбаев, Ала Тоо 24.